Рахман агайыбыздын бир немесин эстеп калдым. Жана тамсилдерге жакын ошол киши менен тамсилдердин окуп жүрүп мындай адам эмненин көбүн жанында көбүсүн кылыптын өзүң ошого калыптанып калат го. Ошонун сыңары экөөбүз Ошто Черемушка деген кинотеатр бар, ошонун алдында турсак бир мас келип калды. Мас эмес, бир аз кызуураак экен. Анан экөөбүз бирдеме улам сөз талашып кетип баягы менен айтышып кеттим. Айтып анан иттей өлө кыйкырып бакырып муну баягы менен урушпасам, бирок мына келген эмнени урушуп атасың аны менен деди. Оно ит да келип алып оозуна келгендерди айтып сөгүнүп атпайбы дедим. Деп койдум. Экөөбүз Араганга бармак үчтөс. Араганга барсак, центрге барсак, базардын янында бир камоктун янында турсак, bir эки ит келип алып аябай үрдү да бизге карап. Тез Рахман ака мени карап турду. Анан эмне болду десем, мулар эмне деп атат, сен иттерди жакшы түшүнөсүң го дейт. Анан жана жерден келиңиздер. Биз концерт залга карай улайлы. Алдыңыздарга мына ушул бүгүнкү биз айтылып, сиздер эскерип отурган кыргыз сатирасынын өзүнүн чоң орду бар. Менин агайым, ушул турмуштагы устатым, сахнада өнөрдөн тапкан атам, ушул Рахман Разыковдун уулу, мен ушул бир туугандай болуп катышып жүрөм. Алдыңыздарга Каныбек Разыковду кол чагылар менен чакырып калганыңыздар. Каныбек Разыков мынака. Каныбек Разыков, Рахман Разыковдун уулу. Экинчи аялынан. Не, азыр сизден бирөөсү сурадыбы канчанчы аялынан деп? Жок, булар деле баш айланып калды. Кайсы канча кайсынысын экен булар. Тынар Курбаналиев, Раматылык Рахман Разыков атамын алайын деп албай калган аялын баласы. Эми Тынар акен бардыңыздар жакшы билесиздер. Тынар аке менен көп тамашалашам. Атам Раматылык өлөрдүн алдында мага бир аманат таштап кеткен. Уулум, ушул торпокту карай жүр деп. Хорошо, мени го сага таштап кетти. Катындарын кимге таштап кетти? Ошол Каныбек өзү чыкканда ушурдан пайдаланып бир нерсени айтып кетейин, урматтуу коноктор. Ушул эскерүү кечени уюштурганга өздөрүн чоң салым кошкон, жардам берип, ушул колдоп, кубаттап Каныбек экөөбүз кече ээрчип алып, экөөбүз барбаган эшик, кирбеген, какпаган эшик калбады. Кудайга шүгүр барган жерлерин бардык агайыбыздын өнөрүн сыйлап, жазган сатираларын сыйлап, мен ушул өткөндө бир эскерүүдө айттым эле, Рахман агайыбыз бирөө айтып атпайбы? Мыкты сатирик, мыкты кодул, мыкты тамсилчи, ушундай деп айтып атпайбы? Мен агайым ушул бир сөз менен эскерип жүрөм. Агайым, менин агайым кыргыз сатирасын эмес, агайым кыргыз саясатынын күзгүсү болчу деп эскерип жүрөм ушул агайыма. Мен ушул нерсени айта алам агайыма. Себеби көпчүлүк саясий чөйрөдө жүргөн адамдардын көпчүлүгү Рахман агайымдын жазган сатирасы менен биздин ойногон интервью менен өздөрүн өздөрү түзөп жүргөндөр аябай көп. Ошон үчүн эми бүгүн ушул залда олтурушат кээ бир конокторубуз убактысы болуп келе албай калды. Ушул жерден туруп ушул Каныбектин атынан, мен өзүмдүн атыман ушул кечени уюштурууга чоң салым кошкон биздин Жогорку Кеңештин төрагасына, Жогорку Кеңештин депутаттарына, биздин саясий коомдук ишмерлерге, бизнесмен акелерибизге, досторубузга, ошономдерге Карасуу коому бар, ушул Карасуу коомуна терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул ыраазычылыкты менин атыман ушул бир туугандай болуп, экөөбүз эгиз кооз деришип жүрүп, ушул Каныбек инимдин атынан ушул ыраазычылыгыбызды кабыл алып коюңуздар. Рахмат сиздерге, ушул жалпы көмөк көрсөткөн агалар, инилер, достор, аман болуңуздар. Рахман Разыков, ой, кечирет, астагфиралла, астагфиралла. Каныбек Разыков кол чагылыр мен. Рахмат, ушул концертти уюштурарда азыр Тынар ака айтып кетти өзү. Мени жетелеп, жогорку жактарга алып барып, мынандай болот, Каныбек иним ушундай эскерүү концерттерди ушинтип уюштурат, ушундай эл башкарган адамдарга кирип чакыруу берет деп колуман жетелеп үйрөттү. Кудайым буйруса, Тынар ака, мен да сиздин балаңызды жетелеп ошентип эскерүүңүздү өткөрөбүз.
Gördün mü men seni kanday jakşı jaktarga jetelegemin. He? Kança deputat menen, kança minister, kança biznesmen, kança işkerler menen tanıştırdım. Oşonday jerlerge jeteledim. Oşonday emelerdi үйрөнсүн деп. Men seni үйрөнсүн деп жетеледим. Атаң meni көрүнгөн ишке үйлөнсүн деп жетелептир. Карачы. Каныбек Расық кол чалдырма. Тынар Курбаналиев. Ассаламу алейкум. Эми бүгүн атам эскерүү концерти. Атам жөнүндө өмүр баянын башында көрдүңүздөр. Эми мен убакыт аздыгынан байланыштуу. Мен убакытты көпкө созбойундагы атам жөнүндө айтып кетейин. Атам экөөбүздүн ортобуздагы кызыктуу окуялардан айтып берейин сиздерге. Бир күнү үйдө олтурам. Анан атам келип калды. Эң чоң уулум Исхак үчөөбүз отурабыз. Анан кыргызда бир жакшы сөз бар. Балаңы атаң көзүнчө мактаба дейт. Мен Исхак уулуму атамын көзүнчө мактадым да. Ай маладес, ушул уулум чоңойсо мени багат, президент болот, депутат болот десем, атам раматылык мени карап туруп, эй бала, сен ушул жашка келгенге чейин мен сени баксам. Анан бул Исхак чоңойгондон кийин бул дагы сени бакса. Сен өз бирөөнү багасыңбы деген да. Ушул 11-10 класста окусам керек эсимде бар. Көчөдө жүрөм. Аябай кеч келдим бир күнү. Кеч келип, үйгө кирейин десем, атам варатанын эшигин жаап коюптур. Анан акырын забордон ашып кирдим дагы, местама кирип жатайын десем, мени күтүп атам местамда жатыптыр. Анан саатты карасам, саат 5 болуп калыптыр. Таң атайын деп калыптыр уже. Анан эмне кылышты билбей, акырын саатты алдым дагы 12ге жылдырып, анан атам ойготтум. Ата, ята туруң местаңызга жатың десем, атам раматылык туруп эле бизди эң эле катуу урушканда келесоодо урушат эле да. Туруп эле келесоонун баласы, каякта жүрөсүң? Ушул малга чейин адам көчөдө жүрөбү? Саатты кара деп эле түшүнбөй калды дагы. 12 болуптур го сааты. Жат местаңа деп мени местама жаткырып коюп, өз местасына кирип жатканда багымды атказан айтты да. Атам ошондо бир катуу урушкан. Бишкекте 2004-жылы мен болгон окуяны айтып берейин сиздерге. Магистрал жакта бир ресторанда атам айтып калды. Каныбек, каяктасың? Үйдөмүн. Муну музыка койгон аппаратура каякта деди. Үйдө десем, тез алып кел балам, министрдин кызынын тою болуп атат экен, ошого музыка коюшуң керек деди. Ал кезде ресторандарга аппаратураны өздөрү алып барышты эле. Анан атам айттым, ата, жанагы фонограмма деген дискет жок эле менде, оператор алып кетип калыптыр десем, Каныбек, балам, сен жөн эле музыканы алып келип коюп кой аппаратураны. Ырчымын дегендин бардыгын чакырганбыз, алар келип ырдайт деди. Болуптур дедим. Анан мага кыз бурак тоонун бир ыры аябай жакчы эле да. Ошолорду алып алдым мен бош отурганда угуп отурам деп. Ал кезде DVD, VCD жаңы чыккан маалы той деген ырын сүйүп укчу элем да. Ал ыр башталганда мындай башталат го, эсиңиздерге салып коеюн. Сондур го мындай. Фара-фара-фара-фаф деп. Анан музыкаларды алып барып коюп отурам, аппаратураны алып барып отурам. Бир кезде эле тамада Ильяс Агыбай уулу, Ильяс аке келди дагы. Каныбек, 2 жаш келип калыптыр, кел, жар-жарын койчу, 2 жашты алып кирели дедиле. Урчулар келет дедиле. Атам, менде музыка жок дедим. Либой бир ырды койчу, кам 2 жаш күтүп кал дедим, болчу дедиле. Боптур дедим. Тамада чыгып 2 жашты чакырды, мен музыканы койдум. Фара-фара-фара-фаф, фара-фара-фара-фаф. 2 жаш кирди. Киргенден кийин тамада келиңиздер, урматтуу туугандар, бүгүнкү тоюбузду тамадалар тарабынан ачык деп жарыялаганыбыз менен официалдуу түрдө ачып бериш үчүн мен бул жака той ээлерин сөзгө чакырайын дедиле. Фара-фара-фара-фаф, фара-фара-фара-фаф деп койдум. Алар чыгып сүйлөдү. Сүйлөгөндөн кийин келиңиздер, урматтуу кудагыйлар, сиздер үчүн бир музыка жаңырталы, ортого чыгып бир бийлеп берип коюңуздар. Сиздер үчүн Кудалар бийи дедиле. Фара-фара-фара-фаф, фара-фара-фара-фаф. Анан алар дагы бийледи. Анан отурду, ата журт жамаатты сөзгө чакырды. Эң алгачкы ата журт жамаат сөзгө чыгат, музыка коюп туруш керек экен ортосундачы. Фара-фара-фара-фаф. Тага журт жамааты келиңиздер. Аларга дагы фара-фара-фара-фаф. Эң кызыгы жарым сааттык антракт дедиле. Элестеттесиңерби? Фара-фара-фара-фаф. 2 жолу койдум эле. Кыздын подружкалары киргиздер экен, мен жаныма басып келип туруп,
молодой человек, у вас другой песни есть, деділі? Есть, дедім. Поставьте, пожалуйста, деділі. Хорошо, дедім дағы. Фара-бара-бара-фа. Опять фара-бара-фа, деді. Кадимгідей жаттап қалыптыр, Анан Султан Садыралиев досым келіп биринчи антрактты өткөрүп берип кетти. Экинчи антракт башталганда эле Ильяс ага чыкты дагы. Келиңиздер, урматтуу туугандар, алдыңыздарга бүгүнкү 2 жаштын тоюну куттуктап келген Кыргызстанда жападан жалгыз группа легендарлуу 35 жылдык тарыхы бар. Алдыңыздарда Кызбырак тобу дедиле. Олар ам келип аларга чейин элди тажатып койгонсун деген. Елдің бары мені қарайды, мен атамы қарайым, атам жерді қарайды. Анан той бүтті. Бүткөндөн кийин жана министр мени карап басып келаттылы. Эми өлдү дедим, эми мени фараваласа керек дедим. Десе мен жаныма келип туруп, эми үка деди, аябай фаравалаттың деди. Рахмат деди. Мен мынчалык фаравалабадым эле үка деди. Эми бир музыка коюп берсең, мына досторум менен бийлеп кетип калайын дедиле. Болду ака дедим дагы. Фара-бара-бара. Эгерде кимиңиздер той кыла турган болсоңуздар, мени чакырсаңыздар, сонун кылып тоюңуздарды фара-бара-бара өткөрүп берем. Чоң рахмат. Рахмат. Каныбек Раззаков. Кулдугубуз бар. Ой, кулдугубуз бар дейм да. Кечиресиздер, тойда жүрө берип. Эми мен сөзүм аягында жыйынтыктайын, убакытты көпкө созбойын. Бир киши баласынан сураган экен. Уулум, биздин үй бүлөдө ким кыйын десе, ата, мен кыйынмын деген экен. А эмне үчүн сен кыйынсың десе, анткени менин атам бар. Мен ошон үчүн кыйынмын деген экен. Мен бул сөз менен эмнени айтайын деп турам. Азыр ушул жерде кимиңиздердин атаңыздар бар болгон болсо, дайыма башыңыздарды бийик көтөрүп, мен кыйынмын деп жүрүңүздөр. Азыр менин атам жок болсо дагы, мен дагы кыйынмын. Анткени мени колдоп турчу Аллах бар, ак батасын берип турчу апам бар, концерт койсом талантыма таазим кылып келген кыргыз элим бар. Бар болуңуздар. Каныбек Разыков. Рахмат. Келиңиздер, эми урматтуу туугандар, алдыңыздарга мен ушул өзүмүн бир тууган карындашымды чакырайын. Ал дагы ушул чыгармачылыкка аралашып келип отурат. Ушул атам жөнүндө атамы арнап бир сонун чыгарма жазган экен. Ошолорду кабыл алып коесуздар. Гүлмайрам Разыкова. Атаким ай, атам менин ыйык зат таянарым, акыл кеним. Ушунча кенен алам, тары сезилип, жашонун кеттиң биз деп таза жерин. Жаным күйүп, айтып бүткөз дастаным, болуп калдың эч айыккыс арманым, эч айыккыс арманым. Жан атам барган жериң бейиш бекен, сиз
үркүп болбой баары өтүп дүйнөдө. Санжырадан өлбөс жолун үйрөнөм, улап кетчү из калтырам артымдан. Мен өткөндө сөзүм калар сүйлөгөй. Болдуңуз эмгек менен элдин уулу, балдарга сыймык болгон өмүр жолу. Түбөлүк биз сиз менен сыймыктанып, улайбыз салып кеткен сиздин жолду. Жаным күйүп, айтып өткөз дастаным, болуп калдың эч айыккыс арманым, эч айыккыс арманым. Жаным күйүп, айтып өткөз дастаным, болуп калдың эч айыккыс арманым, эч айыккыс арманым. Ата сизди сагындым. Гүлмайрам Разакова. Қаныбек Разаков. Гүлмайрам. Gülmayram, da bir jol isterini olsanızlar menен.